Бизде бүгүн дагы бир коногубуз келип калды студиябызга. Мукарам Токтогулова, антрополог. Кош келипсиз. Жакшы таңды тосуп алдыңызбы? Рахмат, жакшы. Алгачкы эле сурообуз жалпы теле көрүүчүлөргө кызык болуп калды болуш керек. Антропология деген эмне? Антрополог деген ким? Дегени бул кандай илим? Антропология өзү адам таануу илими деп аталат. Бул адамды жана ал түзгөн маданиятты, коомду ар тараптуу изилдөө. Мисалы үчүн тарыхый, маданий, тил жагынан, мисалы үчүн маданият жагынан, саясий жагынан бүт баарын ар тараптуу изилдөө бул антропология илими деп аталат. Негизи антропология деген сөз бизге мына Совет доору улагандан кийин эле белгилүү боло баштады. А чындыгында Совет илиминде деле этнология деген илим бар, эл таануу деп. Ошол эл таануу илими бул бир аз мындай чектелүүрөөк изилдеген да маданияттычы, бул маданиятты, салттарды, мисалы үчүн материалдык маданиятты изилдеген. Биз деген билебиз да, Совет доорунда белгилүү этнографтар болгон, алар мисалы үчүн биздин Орто Азияны келип изилдеп, биздин элдин материалдык маданиятын изилдеп кеткен. Ал эми антропология бул кененирээк илим да, бул батышта деген биринчи Америкада жана Британияда пайда болуп 19-кылымда. Анан бул негизинен башка маданияттарды изилдөө болуп пайда болгон да, изилдөө катары. Мисалы үчүн экзотикалык маданияттарды же салттуу маданияттарды мисалы үчүн алсак, Малиновскийди алсак, ал деген британиялык антрополог болгон, ал ошо антропологиянын башында турган, ал Жаңы Гвинеяга барып, ошол жактагы салттуу маданияттарды изилдеген да. Ал эми азыркы кезде антропология деген илим бир топ өзгөрдү. Бул деген жанагыдай эле жалаң экзотикалык маданияттарды изилдебестен, мына азыркы турмуштагы, азыркы цивилизациялуу коомдогу маданияттарды дагы изилдейт. Ошондо жыйынтыктабайсызбы, антропология бул адамды жана адам түзгөн маданиятты коомдо ар тараптуу изилдөө деп түшүнсөк болот да. Жеке адамды дагы изилдесе болот. Мисалы үчүн анын бул деген мисалы үчүн америкалык антропологияны карасак, ал 4 тармактан турат да. Биринчи бул биологиялык антропология, бул адамдын келип чыгышы, анын эволюциясы жөнүндө изилдейт. Анан экинчи багыты болсо бул коомдук жана маданий антропология. Бул маданияттарды, коомду изилдейт. Анан лингвистикалык антропология деген бар. Ал деген тил жагынан изилдейт ушул эле коомду. Анан археология да кирет да. Эми бизде Кыргызстанда азыр ушул багыттагы антропология жаңыдан өнүгүп атат да. Мисалы үчүн азыр бизде университеттер бар. Ошол университеттерде антропология программалары. Мисалы үчүн Борбордук Азияда Америка университетинде антропология программасы ушул кесипке даярдайт балдарды. Кыргызстанда антропологдор көппү? Жана башында мен айтпадымбы, Кыргызстанда бул биринчи антропология программасы 2000-жылы пайда болгон, ачылган да. Анан ошондон бери азыр көп эле убакыт өтүп калды. Анан ошондогу биринчи алгачкы студенттерибиз бүтүп, азыр докторлук иштерин Европада, Америкада улантышып, магистратурада улантышып, анан көпчүлүгү антрополог болуп изилдөө иштерин жүргүзүп жүрүшөт. Ошол Европада, мисалы үчүн Германияда биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн бири мугалим болуп иштеп жүрөт ошо антропология программасында. Азыр антропологдор көп эле болуп калды да. Бизде ошондо популярдуу эле кандайдыр бир мен айта албайм популярдуу деп, анткени деген бул баары бир жаңы элгеч. Мисалы үчүн этнография, этнология деген түшүнүктүү болчу да, эл таануу деген. Ал эми антропология бул кандайдыр бир жаңы, аны элдер көп деле түшүнө беришпейт. Кээ бирлер антрополог десе, мисалы үчүн Совет доорунда антропология деп бир гана биологиялык антропологияны эсептеген да. Бул адамдын жана мен айткандай келип чыгышы, эволюциясы, анын сөөктөрүнүн түзүлүштөрү, биологиялык түзүлүшүн изилдеген илим болгон. Ошондой түшүнүшү мүмкүн да. Мындай кеңири изилдеген илим катары көп деле түшүнүшпөйт. Ошон үчүн тарала элек деп айтсак болот, анчалык кеңири тарала элек. Жаңы илим деп айтсак болот. Салттарды изилдеген ошол жагы антропологиянын эң кызыктуу жагы болуш керек э? Мисалы үчүн эмнеден баштайт антрополог, кандайдыр бир биологиялык жактан деп коелу, биологиялык тараптан изилдей турган болсо, эң алгачкы кадамды эмнеден баштайт? Мисалы үчүн бизде биологиялык антропология өнүккөн эмес. Бул дагы эле ачыла элек нерсе, Кыргызстандагысын айтсак. Мисалы үчүн биологиялык антропология пайда болуш үчүн, аны түзүш үчүн аябай чоң лабораториялар керек да. Бул мен айтып атпаймынбы, бул кишинин биологиялык түзүлүшүн, анын эволюциясын изилдейт да. Ал мисалы үчүн Американын антропологиясын карасаңыз, ал жерде жалаң эле адам эмес, анын
маймылдардын жаныбарлардын, мисалы үчүн динозаврлардын биологиялык түзүлүштөрүн изилдегендерин көрөсүз да. Бизде бул мисалы үчүн биздин өзүбүздүн университетте сабак катары окулат биологиялык антропология, бирок практика жүзүндө бул жок. Азыр өнүгүп элек. Кыргызстанда кайсы бөлүмү? Кыргызстанда жакшы өнүккөн бөлүмү бул коомдук маданий антропология деп айтсак болот. Биз эми этнографиядан айырмалып, этнографияда салттарды эле изилдеп атпайбыз, салттарды, материалдык маданиятты. Болбосо мында коомдогу бүт маселелерди эле ушул антропологиялык көз карашты изилдейт да. Мисалы үчүн миграцияны, мисалы үчүн диндерди, мисалы үчүн коомдо болуп аткан баардык эле көрүнүштөрдү. Ар бир областындагы антропологиясында изилдейсиңерби? Көл областына, Ыскөл областына барып, алардын салттарын, анан кандай аймак катары бөлүп алып. Сиз азыр айтып аткан суроо бул ошол мындай этнографиялык багытта бир кандайдыр аймактын өзүнө тиешелүү бир маданияты бар деген сыяктуу түшүнүк да. Бул башында ошо классикалык антропологияда антропологдор салттуу маданияттарды изилдегенде ошентип аймакка чектелишкен да, аймакка басым коюп ошого чектелишкен. Ал эми азыр болсо антропология башка илимдердин кесилишинде аябай эле өнүктү, анан бул бир кандайдыр бир ушул элге гана тиешелүү нерсе деп изилдебейт. Албетте бул жагы деле бар. Мисалы үчүн тил жагына келсек, же маданият жагына келсек, ар бир чөлкөмдүн, мисалы үчүн элдин өзүнө тиешелүү нерселери изилденет да. Жеке өзүңүздүн практикаңызда дал ушул антропология илиминин кайсы бөлүмүн көбүнчө изилдеп көрдүңүз сиз? Мен өзү негизи Нөлдүк деңгээлден баштап. Ооба, мен башында айтпадымбы, бул деген жаңы илим депчи. Анан негизи мен бул илимге филология аркылуу келгем да, тил, адабият аркылуу дегендей. Анан мен азыр сабакты тил, коом жана саясат деген сабак бар да, бул лингвистикалык антропологиянын бир бөлүмү да, бөлүмү деп айтсак болот. Анан ушуга байланыштуу, мисалы үчүн тилге байланыштуу изилдөөлөр бар. Анан мен динге байланыштуу изилдөөлөрдү жүргүздүм Кыргызстанда. Ушинтип айтсак болот. Азыркы учурда көпчүлүк адамдар десем болот дүйнө жүзүндө экиге бөлүнүп калган учурлар болот. Мисалы үчүн адам адамдан гана жаралган, адам маймылдан жаралган деп. Бул мен оюмча антропология илиминде дагы каралган маселе болушу керек. Эгерде адам изилдей турган болсо. Ооба, бул сиздин сурооңузга биологиялык антропологияны изилдегендер жооп берише алат болчу. Эми мен жалпысынан айтып кетейин, мен бул тармакта изилдөөчү эмесмин. Бирок бул деген жалаң илимге таянып, мисалы үчүн ошо эволюциялык көз карашта изилдейт да. Мисалы үчүн сиз айтып аткан адам маймылдан жаралган деген нерсени жаралганбы? Аларда кандай окшоштуктар бар? Мисалы үчүн анын мээсинде, же болбосо түзүлүшүндө, биологиялык түзүлүшүндө кандай жалпылыктар бар? Чын эле ушундан келип чыкканбы? Жалпы эле ушул жер жүзүндөгү жандуу нерселердин жаралышында бул кайсыл баскычта турат деген сыяктуу нерселерди изилдейт да. Антропология илиминде антропогенез деген термин бар экен. Бул эмнени билдирет? Антропогенез деп ошол келип чыгуу түпкүлүктөрү, генетикалык жагын, түпкү жагынын түпкүлүгүн изилдеген илим да. Бул дагы ошол сиз айтып аткан жаңа биз айтпадыкпы бир нече бөлүктөн турат депчи, ошол көп өнүгүп элек жактары деп айтсак болот да. Кыргызстанда көп өнүккөн жагы ушул социалдык, коомдук, маданий багыт. Археология жакшы өнүккөн, мисалы үчүн бир тармак катары лингвистикалык антропология кайсы бир деңгээлде өнүккөн деп айтсак болот. Ошондо сиз өзүңүздүн тажрыйбаңызга карап, канча өлкөнү, канча кандай десем, республиканын тарыхын изилдеп, өзүңүзгө кандайдыр бир балким докторлук диссертацияңыз дагы бар болушу мүмкүн. Негизи менин диссертациям азыркы Кыргызстандагы Совет ордунан кийинки дин жөнүндө болуп атат. Бирок мен өзүм тажрыйбаман алып айтсам, мен айттым го жана башындачы, эме деп, бул 2000-жылдарда эле пайда болду деп. Ошондон бери биз студенттердин Кыргызстандын ичинде деле ар кайсы аймактарга алып барып изилдөөлөр жүргүзүп жүрөбүз. Мисалы үчүн Нарынга, Таласка,
ош жалаба тарапка дегенде. Андан сырткары биз сыртка алып чыгабыз. Атайын бир практикалар болот. Мында мисалы үчүн мен балдар менен Индияга барганмын. Ал жерде жана Зарамсалага барып, сиз билесиз, ошолорго тиешелүү, мисалы үчүн тибеттердин маданиятына тиешелүү нерселерди изилдеп келгенбиз. Жана Монголияга барышкан студенттербиз, биз Турцияга жөнөткөнбүз. Быйылкы жылы Азербайжанга, Киевке барышат, былтыр Азербайжанга барышты, ушундай да эми. Мүмкүн болушунча биз мындай классикалык түшүнүктү антропология бул башка элдерди, башка маданиятты изилдөө деген түшүнүктү бергенге аракет кылып жүрөбүз да. Ошол эле убакта мына Кыргызстандын өзүнө тиешелүү нерселер. Биздин эгерде программанын мугалимдеринин изилдөө темаларын карап көрсөңүз, бул жерде миграция бар, мисалы үчүн, миграцияны изилдешет, динди изилдешет, ар кандай маданий көрүнүштөрдү изилдешет, ушинтип айтсак болот да. Сон, аябай кызыктуу профессия экен. Туура. Азыр биздин телекөрүүчүлөр да кызыгып калды болуш керек. Бул илимди демек биз келечегин көрө алсак болобу, бул илимди тандасак болобу, кесип катары бул илим менен тамак кылып кете алабызбы, оокат кылып кете алабызбы деген суроолор да пайда болду болуш керек. Сиз жооп берсеңиз. Бул деген чындап эле эң эле мындай, кандай десем, Ары кызыктуу. Баарына эле кызыктуу суроо, анан бир топ эле суроолорду жаратат да. Бул суроонун өзү деле анткени антропология деген өзүн түшүнбөсө, анан чындап эле биз муну уксак ким болобуз деген суроо пайда болуп атпайбы? Бул антропологияны окуганда албетте булар эң биринчи кезекте изилдөөчү деп айтсак болот. Изилдөөчү кесипке, маданият таануучу кесипке ээ болушат. Бирок андан сырткары алар ар кандай эле мындай эл аралык уюмдарда ошо маданият боюнча эксперттер болуп иштесе болот. Биздин эгерде студенттердин тажрыйбасын алып карасак, булардын көпчүлүгү ошо антропологияны бүткөндөн кийин, бакалавр бүткөндөн кийин магистратурада улантышат да билимдерин. Булар үчүн чет өлкөнүн көптөгөн университеттери эшиктерин ачат. Анткени биздин өлкөмдө ушул антропологдор аз да жок да. Анан ушу өзүнүн жергиликтүү кесипкөйлөрдү даярдаш үчүн ушул эгерде тилдерди билсе, алар Европага, Америкага барып окууларын улантса болот да. Биздин көпчүлүк студенттер ушул багытта кетип атышат да. Жакшы. Чындыгында бардык телекөрүүчүлөргө дагы аябай кызыктуу тема болуш керек. Себеп дегенде жаңы илим менен тааныштык. Кыргызстанда мындан ары келечеги бар, бирок жаңыдан гана буттан туруп келе жаткан десек болот. Антропология илими менен тааныштык. Жана албетте антрополог эжебиз Мукарам Токтогулова менен тааныштык десек болот. Рахмат сизге келип бергениңизге, ишиңизге ийгилик, мыкты адистерди даярдап жүрө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфир уланып берет. Биз менен бирге болуңуз.